Assalamu alaikum tuğanlar, kandaysınlar? Efirde bölüşüp ketiriz tuğanlar. Efirde bölüşüp az efirde başlarız tuğanlar. Assalamu alaikum tuğanlar, kandaysınlar? Efirde bölüşüyoruz tuğanlar. Girip görüşsün bardığı. Bugünkü temamız tuğanlar. Sadır Japarov'tun 11 yıl 6 ayga berilген ökümü Jogorku sot tarabынан күчүнө калтырылган боюнча сөз болмокчу тугандар. Ana şu Sadır Japarov'tu türmödө отурганда өзүнө өзү кол салып суицид менен, мындай айтканда суицидке барган адам психологический жактан бир текшертип көрүшүбүз керек да. Мында адекватный нормальный адам өзүн өлтүргөнгө барбайбы дейм да тугандар. Анан кечеги жерде деле көрдүңүздөр, Тажикстан биздин границага кол салып келип жарандарыбызды өлтүрүп, үйлөрүбүздү өлтүрүп турсак, бул унчукпай турганы кечиримдүү бололу дегени, бул өзгөчө ушул боюнча бүгүн тема болмокчу тугандар. Эми өзүңүздөр көргөндөй бул жөнүндө эмнеге чыгардым тугандар. Анан дагы бир нерсе тугандар, бул адамды бир комиссия түзүп текшерип көрүш керек да, бул адамдычы өзүчө. Анан Жеңиш Молдохматовго тугандар, боштондук. Жеңиш Молдохматов жөн эле отурат ал. Кылмыш кылбаса деле жөн эле камап коюшту. Саясий маанайдачы тугандар. Ошого биз каршы турушубуз керек. Сөз эркиндиги болгон, боло берет сөз эркиндиги. Ошон үчүн мен кыргыз элин чакырып кетет элем. Сөз эркиндигине эч ким мындай söz erkinliğini jogota албайт. Söz erkinligi болуп келген, боло берет, дагы эле боло берет. Мен ошон үчүн кыргыз элим чакырып кетет элем. Биздин бир эле байлык тугандар, бул Кудайдан берилген сөз эркиндиги калды тугандар. Бизде башка эчтеке калбады кыргыз элинде. Ошон үчүн бул нерсени биз сөз эркиндигин сактап калышыбыз керек. Мындай айтканда тил кесмек жок, баш кеспек бар, тил кесмек жок дегендей тугандар. Мен ошол боюнча сүйлөп кетейин бүгүнкү темабызды тугандар. Ошону мен башынан мына сиздерге ошо видеону коюп берейин тугандар. Мына жогорку сот өкүм чыгарган видеосун мен коюп берем тугандар. Мына өзүңүздөр көрөсүздөр, мындай өзүңүздөр көргөндө, азыр мен сиздерге ошону коюп берейин. Жогорку соттун өкүмүн күчкө калтырганын. Азыр мен сиздерге ошону коюп берейин. Жогорку соттун өкүмү боюнча тугандар. Мына Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун токтому 13-2018-жыл Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясы Құрамында төрағалық қылған Тоқтамамбетов, судьялар Бақтығұлов, Бакирова, сот отырымдық хатшысы Нейманов, мамлекеттік айыптоочу Устанбаев, жаттоочулар Тоқтосунов, Асамудинов, Тосталиев, Базарбеков, Исаев, Аркабаев, Райымқұл, Уылу, Абдрахманованын катышуусу менен ачык соттук отурумда Жапаров жөнүндө Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2017-жылдын 2-августундагы жана Бишкек шаардык сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы өкүмдөрүнө карата жабырлануучу Каптагаевдин жана соттолуучу Жапаровдун жактоочусу Токтосуновдун өзөмөл даттанууларынын негизинде жазык иш карап чыгып, жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 374-379 статьяларынын 383 статьясынын 1-бөлүмүнүн 1-пунктун жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун соттук коллегиясы токтомдулар. Жапаров Садыр Нуркожоевич жөнүндөгү Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2017-жылдын 2-августундагы
жана Бишкек шаардык сотунун жазым иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017 жылдын 15 сентябрындагы өкүмдөрү күчүндө калтырылсын. Жабырлануучу Каптагаевдин көзөмөл даттануусу жана жактоочу Токтосуновдун көзөмөл даттануусу канааттандыруусуз калтырылсын. Мына туугандар, өзүңүздөр көргөндөй туугандар. Бул жогорку соттун чыккан өкүмү туугандар. Бизде жогорку соттун өкүмү чыккандан кийин аркага закон иштебейт тургандар. Жогорку соттун өкүмү чыкты, 11 жыл 6 айга өкүмү калды ошо боюнча. Анан биз эмне кылдык? Мыйзамсыз түрмөдөн алып чыгып туруп, бир райондун соту менен актап коюп атабыз туугандар. Бул деген ушу эмне үчүн мен мыйзамсыз деп ушул жерден болот туугандар. Биз жогорку соттун чыгарган өкүмүн райондун соттун өкүмү менен мындай айтканда бир түндө актап коюп атабыз. Бул туура эмес туугандар. Бул жерде мындай болуш керек. Бул жогорку соттун өкүмүн биз бул Садыр Жапаровду актайлы десек, мисалы, биз Европалык сотко беришибиз керек эле туугандар. Ошол жактан Европалык соту карап, чындыкты ошол жерден карап, анан кайта Кыргызстанга жөнөтөт болчу. А биз кандай кылдык? Жок. Биз баягындай мыйзамсыз жолго бардык туугандар. 5-октябрда болгон окуядан кийин мыйзамсыз түрмөдөн алып чыктык. Мыйзамсыз алып келип бийликти басты, ошо менен өкүм зары чыкты. Мына бир түндө актап койду. Ушул жерде баардык нерсе келип ушул жерге такалып атат туугандар. Ушул жерге келип такалган ошо мыйзамсыз болуп туугандар. Азыркы кылган иштери, кылган кыймылдары, президент азыр мыйзамсыз отурган жерди өз милдетин аткарып атат. Бунун баардык иш козголот туугандар. Сиз ошону билбей атасыздар. Мына 5-октябрдан бияк уже баардык мыйзамсыз болуп атат туугандар. Ошон үчүн мен безилдеп кетип атам. Бул киши азыркы мыйзамсыз президент. Бул бийликти узурпация кылып алды. Бийликти басып алды. Аз келгенсип конституцияны өзгөрттү. Мына ушул кылмыштардын баардыгы ушул жерде келет. Баткен жергесинде 36 жараныбыз өлдү, бейгүнөө өлүп кетти. Ушул кишинин айынан баардыгы ушул кишинин айынан болуп атат. Анан кийин баягы ачык кеп кылып, калыс сөзүң сүйлөсөң баардыгы жаман көрөт. Качан гана кыргыз элинин көзү ачылат туугандар. Мына мен сиздерге факты менен көрсөтөм. Жогорку соттун өкүмү чыккан деп мен сиздерге канча безилдеп келдим. Жогорку сот берди, өкүмдү берди. Бул аркага иштебейт деп канча безилдим. Ушу мыйзам чегинде иш болсо туугандар, ошондо акталып чыкса мыйзам чегинде. Ошондо акталып. Азыр бул киши акталган жок. Мен ачык эле айтайынчы, бул киши акталган жок. Бул мыйзамды урубай эле ойноп, бийликти мындай айтканда басып алды. Молдокматов 9-октябрь боюнча азыр ошо мыйзам чегинде ошо бийликти басып алам деген статья мени аз камады. Ушул статья эле ушунун өзүнө Садыр Жапаровго колдонуш керек. Ушул Садыр Жапаровго, Талант Мамытовго, Ташиев камчыга ушулар баардыгын колдонуш керек болчу. Себеби булар мыйзамсыз түрмөдөн алып чыкты Садыр Жапаров. Туугандар 400-500 адам болот. Эми мен сиздерге экинчи видеону коюп берейин туугандар. Экинчи видео мынандай сиздерге айтып берейин. Баягы түрмөдө отурду. Түрмөдө отуруп ошол алсыздыгыбы же крышасы кетип калганбы мен түшүнбөйм. Мен ошол боюнча сиздерге видеону коюп берейин. Мына туугандар, азыр мен сиздерге ошону коюп берейин. Мына туугандар, ушул боюнча баягы мойну кескен боюнча ваше состояние здоровья. Мына туугандар. Чтобы мы уже люди успокоили. Пожалуйста, да? Можете сказать? Менин акыбалым жакшы. Нормально отурам. Эки охранник кайдар отурат. Баары жакшы. Вот, ну и сейчас можете еще сказать еще раз, что произошло? Почему вы решились вот на этот шаг? В шоковом состоянии я не помню ничего. То есть, как вы это все делали, тоже сейчас уже не помните? Я в шоке был, я не знаю. Еле-еле вспомнил сейчас, как взял нож и порезался. Вот, потому что я этого очнулся в больнице и все. Понятно. Мы же там говорили, что могли посторонние люди к вам зайти. Посторонних никого? Нет. Посторонних никого нет. Никого нет. Вот, операция в общем, все как бы хорошо. Вот. Ну, скажите, как, чтобы так пару слов людей, чтобы успокоить ваших там родственников, близких, чтобы ваше состояние. Ечкимер тревожный сеппен бар жакшы, инде баардыгы нормально. Дагы ушул бар жакшы болот.
Bizim kızmatkerlerge yanday anıtlamamız önemli çok. Çok. Diyeceğiz. Kanatlar, bensi zakarlı göz olan Медики все сделали хорошо. Медикам вопросов тоже нет. Нет, вопросов нет. Нормально относится. Нормально. Уважительно относится. Нормальный человек. Çok. Sizce yapmadım ya. Yakın. Sizin satılıkta daha önce ne kadar da böyle bir muhakkak. Size karşı lazım. Telefon bölümleri kısmında olan olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Arabedo nas internette. Adres ali. Adam modu taptalasıp koydu. Adam kalamali. Ben diyeyim. Niyetileri çok da nafka adam. Şunlar da ustoyum dediğinde. Bu sözleri tamamlattı. Bu olunca. Hiç kameranın çok. Ben bir yılın ondan yazdım. El olsun da doktora söz varken şunu var. Abi biraz öyle bilirsin. En negizgisi mizamı saqtamızda, mizamda qanday bo'lsa o'shanda ketaveringizlar, hech janiblaysizlar. Mendan narazı chiqadi. Общий кесейga, только mizam. Siz onun Только mizam. emeğiniz çok da. Siz onu satırlıklarına pretenziyon çok. Ayakta da mizamı saqtağını bo'ldi. Siz onu sunma kol koymadan tuvarsınız ya. Şarkı kuran. O şöyle desin. İyi istedim. Türkçenin satırlıklarına, mediklerine çok da. Çok. Akara durak. Anlasın. Mına туғандар, өзіңіздер көргендей, мына болған оқиғаны, Решишь сама, куда одевать гвозди. Сделаешь гардероб. болған оқиғаны фактыны мен сіздерге көрсетіп кеттім. Бұл өзім ойыман тоқылған жерім жоқ. Болған факт, болған иш туғандар. Ушуну эле мен элге жеткизейин отам туғандар. Мен билген нерсени, мен көргөн нерсени сиздер көрбөй атасыздар туғандар. Ушул кишинин айынан туғандар. Кече Баткен жергесинде 36 жаран набыт болду. Бейгүнү өлдү. Себеби бул кишинин коенегинен, коркоктугунан, мына өзүнө өзү кол салган адам, бул психологически нормальный адам эмес да туғандар. Нормально, адекватный адам болгондо ответ болуш керек эле кечегиндечи. Сенин мамлекеттин границасын бузуп келип, вооружен нападение кылып, элдерин өлтүрүп, үйлөрүн күйүп атса, биз кечиримдүү болуп жүрөлү дейт. Ушул дагы кандай көз караштасыңар мен билбедим. Менин көз карашым боюнча туганда, бу жерде коркоктугу, өз бийлигин бекемдеп туруп, бийлигим алдырып бербейин деп, ушу 36 жараныбызды садага чабырдым, айткандай, курмандыкка чабырды бул кишичи. Мен буну айтып келе берем. Менин оозум жаба турган эч ким жок тугандар. Бир Алла Таала оозум жабышы мүмкүн, мен айтам. Анан ким, кантип, не деп сүйлөйт, мага кызыгы да жок. Себеби мен үчүн бул Садыр Жапаров мыйзамсыз президент, мыйзамсыз баардык турушу, түлп тапаты менен мыйзамсыз. Азыркы маалда мен ошон үчүн мыйзамсыз деп келем. Мына мыйзамсыздыгы мен дагы азыр дагы далилдеп кеттим. Мыйзамсыз экен. Жогорку соттун чыккан өкүмүн, түрмөдө отурган суицидке барган жерлерин сиздерге көрсөтүп кеттим тугандар. Эми мен менен суроо бере турган болсоңор, ушул боюнча суроо берсеңер, мен ушул боюнча сурооңорго жооп берейин тугандар. Анан тугандар, мына Варуктагы коридорду ачып берген жөнүндө да сөз болот, бул отдельный тема тугандар. Бул боюнча да сөз болот. Мына эми кечеги Тажикстандагы болгон окуяда, ушул Тажикстан менен биздин жарандарыбыз өлүп, набыт кетти бейгүнө, границабызды талкалап уруп кирип үйлөрүбүздү өрттөп кетти. Бул боюнча да башка тема болот, отдельный тема кылам тугандар. Бүгүн именно ушул боюнча, мына ушул Садыр Жапаровдун соту боюнча, жогорку сот өкүм чыгарган боюнча, ошол жерде түрмөдө жатып өзүнө кол салгандыгы боюнча, суицидке барган боюнча, анан Жеңиш Малдахматов эмне үчүн камаган боюнча мен сиздерге ушул боюнча тема кылмакчымын.
Менин bir туган кыргыз элим дейт. Ошон үчүн туугандар, сурооңуздар болсо бериңиздер, сурооңуздарга жооп берем. Мен мына факты менен, мен өзүм кошкон жерим жок. Бул болгон окуя. Бул тарых туугандар. Тарых, тарыхты эле мен сиздерге көрсөтүп койдум. Ошол эле. Ошон үчүн туугандар, биз качан мыйзамдуулукка киребиз, мыйзам мындай мыйзам менен жол иш алып барабыз, ошондо гана Кыргызстан өнүгөт. Качан ушуга окшогон адилетсиз мыйзамдуулук болсо туугандар, ушуга окшоп жүрөбүз туугандар. 6-чы президентти тандады, туурабы? 6-чы президентти тандаганда да келип 2 жолу соттолгон адамды жогорку соттун өкүмү, мен билбейм. Онда биздин соттун өкүмү эмне болуп калды анда? Жогорку соттун өкүмү мындай бумажка болуп калды. Эмне үчүн онда соттун өкүмүн ушинтип булар бир райондун соту менен актап атса, ошол жердеги прокурорлор, соттор кылмышка тартылбайт туугандар. Ушу кылмыш ишине тартылбайт ушундай нерселерчи. Мен ошого таң калам да туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Мен бу жерде бирөөнүн сын пикир айткан, мындай сын пикир, мына кемчиликтерин айтып атам. Мына законду сактайлы, мыйзамдуулукту сактайлы деп. Ушул малга чейин безиндеп келем туугандар. Качан гана мыйзамдуулукту сактайбыз туугандар, ошондо гана Кыргызстанда адилеттүүлүк орнойт. Мына көрдүңүздөр. Бул киши түрмөдөн чыккандан бери Кыргызстанда, мен сиздерге айтып коеюн, бир жакшы нерсе болуп отур туугандар. Мына ачык эле айтам. Бул түрмөдөн чыкты, казино пируш, казино ачам деп чыкты, коргошонду унуп ойлоп тапты, кумтөр улутташтырылбай турат, мына кумтөрдү улутташтырам деген, кийин анан түрмөдөн чыккандан кумтөрдө алтын калбай калды деп деди. Кийин комиссия менен депутаттар барды. Комиссия менен депутаттар жогорку соттун комиссиясы барганда 480 тонна алтын бар экен деди туугандар. Ошондо кимдин сөзүнө ишенсек болот. Жер үй боюнча жер үйдү берди туугандар. Мына жер үй орустарга бердик. Мына через онлайн кылып Владимир Владимирович менен ошол жерди ачышты. Алтын кенин турабы? 2015-жылы өзүнүн Садыр Жапаровдун өзүнүн таласына кайрылган Facebook'ta посту жүрөт, жер үй боюнча туугандар. Ошол сөзү менен азыркы кылганы дал келишпейт туугандар. Ошон үчүн мен сиздерге факты менен айтып кетейин. Кемпирабад жөнүндө туугандар. Кудайга шүгүр өзгөн эли өзүнө тың экен. Кемпирабадты убактылуу аз кармап турабыз. Орто Токой суу сактагыч, мына Өзбекстанга беребиз деп. Эми Орто Токой кетет суу сактагыч, себеби Орто Токой суу сактагыч деп Өзбекстанга бере турган болушту. Мына ГЭСти Камбарата ГЭС 1-ди. Өзбекстан менен биргеликте курабыз. Өзбекстан капиталын салат 2 миллиард. 2 миллиард акчасы чыккандан кийин анан чыгып кетет деп. Мына кыргыз элинин кызыкчылыгы эмес туугандар. Баары кыргыз элине каршы кеткен кызыкчылыктар. Az келгенсип кече жакында 36 жараныбыз Баткенде набыт болду. Ушу кишинин айынан, мына туугандар. Эсептеп белеңчи. Кече дагы бир указ чыгарды. Баягы кыргыз мамлекеттик ишканалар бар. Темир жол, аэропорт, окшогон ишканалар бар тууган. Ошону менчикке бере сатабыз деп чыкты тууган. Ошондо указ менен чыгышты. Ошон үчүн мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Бул киши толук кандуу ишке кирише элекпи, мына 2 айда результаттасын көрсөтөм деп ошентип жүрүп, мына 8 ай өттү туугандар. Мына 8 ай өттү. 8 айда кылган иштерди мен сиздерге санап өттүм туугандар. Бул кишини мен билбейм, же бул киши мен билгенде силер билбейсиңерби, же мен силер билген мен билбеймби? Бул кишинин колунан эчтеке келбейт. Тажрыйбасы жок, билимсиз, мындай айткандачы. Планшет менен көтөрүп, планшет менен окуган президент, мыйзамсыз президент болуп калды да туугандар. Эми мен мисалы ушул кишини мен жеке жашоосуна аралашпайм, мына саясатта болгон нерселерин айтып берейин сиздерге. Саясатта болгон нерсе кемчиликтерин айтып кеттим сиздергечи. Анан эми билбейм качан кыргыз элибиздин көзү ачылат. Эми мына карапайым эл кече Телекматты камап койду, Телекматты жакшы Кудай деп үй камагына чыгарышты. Биз тиленип жүрүп Телекматка боштондук жүрүп туруп. Мен азыр ушу Молдокматовдун тарапташтарына кайрылып кетет элем. Ошо Туран партиясынын лидери бул Жеңиш Молдокматов. Бул адамгерчиликтүү бала, өзүчө жакшы. Мен билишимче саясатчы. Бунун аркасында баягындай кылмыш иш жок. Бул саясатчы, жаш саясатчы адам
Bu деген kişi özü narından болот экен, бул бала биз куракта болот экен. Булар азыр эми ушуга окшогон саясатчыларды, таза саясатчыларды сындырганга аракет кылат бул бийликчи. Себеби буларга ушу бизге окшогон жаштар туруштук берет да. Эми бул биз көрүп атпайбызбы, мыйзамсыз бийликтин акырет кетирип кыргыз элине кетирген кемчиликтерин айтып койсоң, уже чычалап чыгып атат баардыгычы. Көп мына менин эфиримде отургандар троллдор бар, фейктер бар. Ошолор чыгып жазып атат. Ошо Садыр Жапаровдун фейк командалары иштеп атат. Азыр ушундай болупчу. Ушуларга окшоп иштешип, бизге окшогон активисттерге чыгып, ушу эфирине кирип, жаман сөздөрдү жазып, мисалы. Ошолорго көңүл бурбай деле койсоңуздар болот, туугандар. Себеби ак ийилет, бирок сынбайт дейт. Чындык биз тарапта. Мындай айтканда, туугандар, чындык биз тарапта. Не үчүн биз тарапта? Себеби биз бийликте эмеспиз. Биз карапайым эл менен биргебиз, туугандар. Мен ушу убактылуу башка шаарда иштеп жүрөм азыр. Ушул биздин бийликтин мына ушу 6 президент болсо, мисалы, мыйзам, мына акыркысы мыйзамсыз, мисалы. Ошо 6 президентти тандашдан биз президент тандашты билбейт окшойбуз, туугандар. Баягы кыздарга окшоп улак менен жакшы көрөт окшойбуз. Жомокторду алдаган адамдарды жакшы көрөт окшойбуз. Ошол сөздөрдү уккубуз келет окшойт, туугандар. Мен таң калам да. Эмне үчүн кечеги 36 жараныбыз набут болгон ошо адамга эч ким жоопкерчиликке тартылган жок. Мен айтып кетем, жоопкерчилик ошо 36 адам набут болгон, бегүн өлгөн жарандарга кимдер жоопкерчилик? Айтайынбы, туугандар? Биринчи очередь Садыр Жапаров, ГКМ төрагасы Ташиев, министр обороны, министр иностранных дел, министр внутренних дел, Тажикстандагы элчи. Ошо адамдар түзмө-түз жооп бериш керек. Биринчи очередь Садыр Жапаров жооп бериш керек. Себеби бул эми мыйзамсыз болсо да гарант. Ошол гарант көп нерсеге жооп бериш керек. Биз ошо 36 адамыбыз өлдү, биз унчукпай турганыбыз туура эмес, туугандар. Ошо жаткан жайлоосунго ошолордун албактары бул кишилерди дим койбойт, туугандар. Себеби ошолордун кыймыл аракетинен ушул нерселер болду, туугандар. Ушул кылган кыймыл аракети менен ушул нерселер болуп, ошо 36 жарамыбызды айлы. Бул официалдуу түрдө, бирок без официалдуу түрдө башка булак айтып атат, туугандар. Башка нерселер айтып атат, 100 200 300гө жакын дейт, туугандар. Башка булактардан алып атабыз эми 300гө жакын адам өлдү атат. Эми анда текшерип чыгыш керек. Ал такталган маалымат эмес, эми бирок эл бул тараза, эл билет баары. Туугандар, биздин армия, Тажикстан армиясына туруштук бериш керек эле. Биздин армиябыз күчтүүрөөк эле. Мында ачык эле айтайынчы, мында ачайынчы сиздерге, туугандар. Мына кече Садыр Жапаров ошол Баткен жергесине барды, жанында канча армия менен берди. Армия менен жүрдү. Жанында канча адам, канча вооружение жанында турду. Ошону президент ошо Баткенге барган. Ошо солдаттар каякта турду эле. Ошо вооружение каякта турду эле. Ошолор ошо границаны кайтарып турса болот беле, туугандар. Болот болчу. Жок, бизде андай эмес. Бизде ошол бир мыйзамсыз президентти кайтаруу үчүн ошончо вооружение армия турду, туугандар. Билбейм, кийинки акыретте да жооп берген күн келет. Биз бул нерсени айтайын мен сиздергечи. Бул бийлик бар, эртең жок, туугандар. Мен ачык эле айтам. Бул бийлик бүгүн келет, эртең жок, мындай, туугандар. Эл бирок эл калат. Бирок мен сиздерге бир нерсе айтып кетейин, туугандар. Булар пока акчаны кылып атат, акчаны чөнтөккө уруп атат. Булар кыргыздын канын ичип атат. Азыр дагы аздык кылат бизге, кыргыз элине аздык кылат, туугандар. Себеби мына азыр светтин басын көтөрөйүн деп атат. 1 сом 48 тыйынга көтөрөйүн деп атат, туугандар. Анан ошондой көрөсүздөр, туугандар. Бул киши нарын эл жерине барып не деген? Биз светти лимитин жок кылып 77 тыйындан калтырабыз дедиле. Кече май келди, эми светтин басын көтөрөлү деп жүрөт, туугандар. Анан бул билбейм мен, бул киши казино ачам деп жүрөт. Мен түшүнбөйм бул кишиге, түшүнө бербейм менчи, такырчы. Эми иштей турган адамга бериш керек. Иштей турган адам келиш керек. Таза адамды алып келип эл, туугандар. Бизде эмне ошо 6,5 миллион ичинен бир түрмөдө отурбаган, соттолбогон адам жокпу? Ошондой адам жок болуп калды. Тажрыйбасы мол, ошондой адамдар бар го бизде, таза адамдар бар го. Биз эмне ошолорду тандалбайбызбы? Биз ошого окшогон кылмышкер, арамкорлорду алып келип алып ошентип
Кыргызстан элин кыйнай беребизби? Не, ошондой заман болуп калды уже. Мына жалаң менин эфиримде отургандар жалаң троллдор экен, мен көбүн окуп чыктым. Жалаң троллдор. Интернеттин аркасында отуруп алып баягы геройлор. Мен таң калам ушуларгачы. Ушулардын айынан биздеги 36 жаран өлдү ушулардын айынан. Ушо окшогон акмактардын айынан, троллдордун айынан, ушо окшогон Садыр Жапаровдун мыйзамсыз адилет иштерине көз жумуп туруп, кайта ошол акчага сатылмайлардын айынан ушул иш болду туугандар. Кудайга шүгүр, билимим өзүмө жетиштүү. Садыр көрү менин билимим кичине жетиштүүрөөк. Ачык эле айтайын, Садыр окшоп мен планшетти карап окугам туугандар. Мен жөн эле мындай өз жүрөгүмөн чыгарып сөз сүйлөйм. Ошо салыштырып кетели, Садыр салыштырганга келип атабы. Садыр не? Садыр аферист, мошенник, алдайт. А мен алдабайм, мен чындыкты айтам. Ошол. Мына айырмачылыгыбыз туугандар. Садыр планшет менен окуйт. Элге чыкканда планшетти кармап алып окуйт. А мен жок, мен өзүм жүрөгүмдөн айтам. Мына. Ошол эле айырмачылыгыбыз. Мен зато Садыр окшоп кыргыз мамлекетинин ишканаларын саткан жерим жок туугандар. Садыр окшоп мен кумтөрдү улутташтырам деген жокмун туугандар. Мына айырмачылыгы. Садыр окшоп мен түрмөдө отуруп алып мойнуму кесем деген жерим жок, кескен жерим жок туугандар. Мына айырмачылыгыбыз. Мына ошондой айырмачылык. Айырмачылыкты көрүнгөр келип атабы мына айырмачылык. Мен сиздерге айттым го, Садыр менен мени салыштырсаңар мына, салыштыра турган болсоңор, экөөбүздүн айырмачылыгыбыз. Садыр аферист, мошенник, элге калп айтат. Мен калп айтпайм, чындыгын айтам мына. Түрмөдө отуруп алып мойнун кескен адам слабый болот. Мен мойнум кескен жерим жок, турабы? Мына салыштырмалуу. Ошол эле мына айырмачылыгыбыз тууганда. Физкультурник болсо, айласы жок да. Физкультурник экен. Эмне кылсын? Колунан иштеке кылайын десе кыла албайт. Себеби өзү заложник болду. Мен сиздерге айтпадым беле. Ошол эле Жээнбеков, неге Жээнбековдор камалбайт? Билесиздерби? Жээнбековдор менен келишимге барды. Неге Райым Миллион камалбайт? Райым Миллион менен келишимге барган. Ошон үчүн камалбайт. Мына турбайбы? Мына ачык эле. Ошол туугандар, айырмачылык ошодон эле эмне? Чындыкта. Калыс сөздү, адилет сөздү айтыш керек да, болгондо айтыш керекпи? А болуптур, 36 жаранга ким жооп берет? Силер жооп бергиле 36 жаранга. Садыр жооп берет, силер жооп бергиле. Мына троллдор, фейктер. Ким ошол? Силер жооп бересиңер өзү. Мен эч кимди жамандаган жок, мен сын пикирим айтып атам, болгон окуяны айтып атам. Ошол эле. Сын пикирди кетирген кемчиликтерин айтып атам да, ошол кетирген кемчиликтерин айтып атам туугандар. Анан туугандар, бул мынабы Варуктагы жолду ачабыз деп убактылуу ошол жолду ачабыз деп. Бул коридор, мындай ачык эле айтыш керек. Коридорду ача турган болсок туугандар, азыр протоколго кол коюштур. Коридорго ача турган болсок коридор. Биздин ошо Баткендеги Лейлек ошо тараптагылар бизден көбү бизики анклав болуп калат туугандар. Мына ачык айтайын. Бизики анклав болуп калат. Ошон үчүн мен мына протоколду карап чыгыш керекпиз, жакшы талдап чыгышыбыз керек. Биз ошол жерге жол бербешибиз керек. Ошол 27-жылдагы карта менен кылалы десек, анда мына Бадакшан областындагы автономный областта ошол жерде биздин жерге тал деген кыргыздардын жерлери бар. Ошол жерди да биз сурашып, ошол жерди да көтөрүшүбүз керек. Ошол 24-27 жылда карта боюнча болсо, ошо Бадакшан областындагы Кыргыз Мургап деген жерге тал деген жерлер биздин жерлер. Ошону да көтөрүшүбүз керек туугандар. Ошо. Рахмат, Жыргал, рахмат. Алгысы келип атат. Алгысы эртең Кудай кааласа мен айтып атпаймынбы? Бул бийлик бар, эртең жок туугандар. Бийлик кетет, келип кетет. Эл калат туугандар. Булар акчаны кылып кетишет. Акчаны чөнтөккө салып качып кетишет булар. Көрүп атасызбы? Бизде жалаң качпак. Бир эле ошо президент болуп калды, Атамбаев качпаган болуп калды да. Калганы баардыгы качат туугандар. Мына качып жүрбөй, Акаев качып жүрөт.
Бакиев качып жүрөт, мына качкандар мына. Качып жүрбөйбү туурабы? Эми азыр Жээнбеков дейт, эми Жээнбеков бул менен Садыр Жапаров менен келишимге барды, ошон үчүн эми буга эч ким тийишпей жүрөт да. Самым деле Жээнбеков деле буну Жээнбековду эч ким кет деген эмес туугандар. Бир Үмүт деген жигитибиз өлгөн ошол күнү 5-октябрь күнү түнү. Маралды укугу жок деп туруп кетип калды. Мына 36 жараныбыз Баткенде өлдү. Мына Садыр Жапаров деле Маралды укугу жок болчу, ошо кетиш керек элек бу. Себеби өз элин сактай албай калды да. Маралды укугу жок болчу, ошол эле мыйзамсыз болсо деле кетип калыш керек болчу ошол. Эми бул эмне кылып атат? Эптеп күндү өткөзүп ушул күзгө чейин жеткизип парламентский шайлоого чейин жетип алайын деп атса керек да. Мен билбейм бунун оюнчу. Кандай ой менен кетет. Бирок бир күн болсо бир күн жооп берет. Мына көрүп атабыз. Ошол баягы биздеги Атамбаев деген бар эле, буга салыштырмалуу ол эркек экен. Ачык мен Атамбаевдин тарапташы эмесмин. Бирок Садыр Жапаровго караганда эркек экен деп койдум менчи. Ошол эле. Садыр Жапаров коёнек экен да, мына айтканда, коёнек. Эркек болуш керек да кичине. Анан кийин 36 жаранын өлтүрүп коюп, кечирим сурайлы деп туруп, Варукка коридор ачып берген туура эмес да, тууганда. Бул туура эмес баягычы. Буну ачык эле айтыш керек. Не корко турган жериң бар. Өлөт жөн чай ичип деле өлөсүң, туурабы? Ажалың келсе чай ичип деле өлөсүң. Бир күн баарыбыз өлөбүз тууганда. Бирок чындыкты, акыйкатты айтып өлүш керек да тууганда. Өлгөнгө жараша достойно өлүш керек, туурабы? Достойно өлүш керек да, ачык айтыш керек. Мына кемчиликтери мен айтып атам. Мына кемчиликтерин айтты эле, эмне болду? Жеңиш Молдохматовду камап койду мына. Ошол боюнча видео. Жеңиш Молдохматовду эмне камады? Мен сиздерге айтып берейинби туугандар? Жеңиш Молдохматовду камаган себеби мына үчүн камады туугандар. Ама сиздерге көрсөтүп берейин. Жеңиш Молдохматовду мына эфирине камады. Мен сиздерге азыр коюп берем ошол эфирин. Себеби бул киши мына азыр бир эфири бар, ошол эфир үчүн камады. Мына сиздерге коюп берейин. Эми ушинтип сөз эркиндиги деп, сөз эркиндигин жок кылам деп аракет кылса, Садыр Жапаров адашат. Садыр Жапаров түрмөнү сагынып калган окшойт. Түрмөнү жакындап калды, кайта түрмөгө барышычы. Ошол туугандар. Эми билбейм, эфирди бөлүшүп кетсеңиздер туугандар, жакшы болот эле. Мына туугандар, мына видеосуна камалган туугандар. Ачык айтыш керек муну. Мына видеосуна камалган туугандар. Assalamu alaikum ağa. Мына видеосун коюп берейин туугандар. Ушул үчүн видео үчүн камалды. Assalamu alaikum агайын туугандар. Баткенде болгон окуя боюнча мамлекет башчысы Садыр Жапаровго расмий кайрылуу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн бизди, жалпы элди ойлондуруп жана түйшөлткөн бир маселе бар. Деги эле Кыргызстанды ким башкарат жана президенти ким? Садыр Жапаровбу же Камчыбек Ташиевби? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Баткенде болгон окуя боюнча конкреттүү суроолорубуз. Буга жооп берет деп талап коебуз. Биринчиден, 28-нде Баткенде окуя чыңалды. 29-нда биринчи ок чыкты. Биз видеого тиркеп, ким тарабынан ок биринчи чыкканын далилдеп көргөзүп беребиз. Niye kısına bizikleri? Az olsun o. Attı. Attı. At orada. Ver baba. Çat! Çımız al. Kemal bas.
Отпайсың! Başından nokta Kalk bir yaka, kalk bir yaka. Мына азыр башкы прокуратура, тийиштүү юристтер, мамлекеттик органдар далилдеп айта албай атат. Биз тиркеген видеодо тажик тарап, тажиктин аскерлери головнойдо биздин чек арага кирип келип, биздин жерибизде ок чыгарганы так анык көрүлүп турат. Ушул боюнча биз расмий башкы прокуратурага материалдарды беребиз. Жана бүгүн эл аралык сотко кайрылып аткан Клара Сооронкулова, Сания Токтогазиева, Таттыбек Кешпаева жана башка юристтердин колуна тапшырып беребиз. Ушул материалдар тыкыр иликтенип, комиссия түзүлүп, Баткен окуясы боюнча ким күнөөлүү экенин аныктап, жообун сөзсүз беришибиз керек. Ал эми жалпы мамлекеттин позициясы Тажикстанды жана расмий Душанбени агрессор катары таанышыбыз керек. Кол башчы, эл башчы катары сиз кантип бардык жооптуу кызматтагы адамдарды бир күндө сырт жакка чыгарып ийдиңиз. Бул боюнча сиз сөзсүз түрдө жооп беришиңиз керек. УКМКнын төрагасы жалпыга маалымат берди. Биз Тажикстандан эч кандай чыгымдарды толтуруу боюнча сурабайбыз. Өзүбүздүн күчүбүз менен салабыз. Үйлөрдү да курабыз, мектептерди да салабыз деди. Бул эмне деген ой? Бүгүн мамлекеттин бир гана адамы, бул президент мындай нерсени айта алат. Же Камчыбек Ташиев президентти, же Ташиевке Садыр Жапаров уруксат берди беле? Эгерде уруксат бере турган болсо, расмий берилген уруксат кагазын көрсөткүлө. Себеби Камчыбек Ташиев болгон УКМКнын төрагасы ага эч кандай, эч ким ыйгарым берген эмес. Ал чек араны жана коопсуздукту сактай турган адам. Ал ички жана тышкы душмандардан мамлекет жана мамлекеттин элин коргой турган адам. Ал эми чыгымдарды толтуруу, аны эсептөө жана кайсы тарапка кандай кайрылуу бул бир гана президенттин жоопкерчилиги. Ошондуктан Садыр Жапаров, урматтуу президент, Камчыбек Ташиевди тез аранын ичинде бүгүн тең калтырбай кызматтан бошотушубуз керек. Камчыбек Ташиев өзүнүн интервьюсунда Баткенде айтты. Биз окуя болорун билгенбиз. Жана буга даярдыктарды көргөнбүз. Ошондуктан көп чыгымдарга жана көп жоготууларга учураган жокпуз деп. Экинчи интервьюсунда айтып атат. Муну эч ким билүүгө мүмкүн эмес деп. Ошол учурда бу жерде Кулунду погранзаставасынын командири Азгожоевдун айтуусунда, анын расмий интервьюсунда турат. Бизге эч ким айткан эмес, биз мындай окуя болорун билген эмеспиз деп. Бизде бул жерде погранзаставабыз бар. Ошол жерде ушул маселенин мында болуп кетишин биз билгенбиз. Бизде маалыматтар болгон. Ошонун негизинде биз даярданганбыз. Биз деле ал жактан ар түрдүү күчтөрдү алып келдик, жүзүктөрдү алып келдик. Бул жерге мына погранзаставанын башчысы турат, ага кулунду айтып берди. Мурда канчалык кийин канча адам болду. Ошолор Кудайга шүгүр азбы көппү бул жерди сактап кала албаса дагы башка жерди сактаганга аракет. Сиз айттыңыз, бул кабылышы тууралуу бизде алдын ала маалымат бар болчу дедиңиз. Эгерде сизде Спутник Кыргызстандан Зульфия Тургунова, эгерде сиздерде алдын ала маалымат болсо, анда сиз Германияга жөнөп кеткен убактыңыз менен кабылышуунун башталышы дал келип атат. Буга кандай комментарий берет элеңиз? Эгерде кабылышууну билсеңиз, барбай бул жакта алдын алып калууга мүмкүнчүлүк бар беле сиздерде? Кабылышуу болот деп эч ким билген эмес жана аны билиш мүмкүн да эмес болчу. Бирок кайсы бир деңгээлде ушул чек араларыбыздагы абалдын мындай бир курчуп аткандыгы бизге белгилүү болгон. Ошол боюнча биз тийиштүү чараларды көргөнбүз. Ошол чаралардын кайсы бир деңгээлде пайдасы тийди деп эсептейм. Аны сиздер маалыматтар бар беле ушул алар кол салат деген? Кандай мындай масштабдык түрдө кол салуу маалыматтар бизде жок болчу. Адамдар чогулуп атат дегенде пограничный инцидент болот деген ой менен кабыл алганбыз биз. Демек, эгерде погранзаставанын командири билбей турса, УКМКнын төрагасы, чек-арачы, негизги башкы чек-арачы айтып аткан сөзү жалган болуп чыгып атат да. Эгерде ал билген болсо, эмне үчүн жөнөкөй жарандарды, кичинекей балдарды, энелерди эвакуация кылып чыгарып кеткен эмес? Токтоосуз УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин, Ички иштер министри Уланбек Ниязбековдун отставкасын кабыл алыңыз.
Камчыбек Ташиев айткандай, Камчыбек Ташиев каалагандай Кыргызстанда болбошу керек. Ал кааласа чыгымдарды толтуруп, ал кааласа Германияга учуп кетип, ал кааласа чек араны бекемдеп, ал кааласа жерлерди бергендей Кыргызстан жана Кыргызстан эли Ташиевдин менчиги эмес. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн сиз же досуңузду тандаңыз, же мамлекетти тандаңыз. Сиздин досуңуздун тажрыйбасы жоктугунун айынан бүгүн биздин бейгүнөө адамдарыбыз өлүп кетти. Жергиликтүү тургундардын жана тийиштүү органдардын алдын ала берген маалыматына карабастан биздин чектеш аймактагы айылдарыбыз эвакуация болгон эмес. Бүгүнкү күндө биздин жоокерлерибиздин көзүндө корку сезими жок, бирок алардын көзүндө бийлик болгон таарынч бар. Сиз өлкө башчы катары бизге дем күч бере турган бир дагы сөз сүйлөй алган жоксуз. Кыргыз эли бүгүнкү күндөгүдөй эч качан мүңкүрөп жашаган эмес. Бүгүнкү күндө мамлекеттин коопсуздугу кооп табылды. Ошол себептен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди тезинен кызматтан алыңыз. Мындай жооптуу кызматты ээлеген адамдын ден соолугу чың болуш керек. Сиз бүгүнкү күнгө чейин күнөөнү үчүнчү тарапка шылтап атасыз. Чыныгы күнөөлүүлөр сиздин жаныңызда. Мына туугандар, мына ушул обращение үчүн Жеңиш Молдокматов ушул үчүн камалды туугандар. Мына ачык эле айтыш керек да. Башка үчүн камалган же, ушул сөзүнөн камалды туугандар. Бизде сөз эркиндиги боло берет. Анан мына жерде бир Айгерим Касенова деп жүрөт, бир тролл, ошол Садыр Жапаровдун тарапташтары, бул по-моему Бактар деген күйөөсүнүн аялы окшойт, Бактар деген бар эле бир врачка. Ошонун аялы окшойт. Ошон үчүн бул Айгеримге айтып кетет элем. Убагы келет, силер да ушу троллдор, фейктер, Садыр Жапаровдун фейктери, троллдору жооп берет күн келет. Жакын калды, абаңар жакында кетет. Мен сиздерге айтып кетем. Абаңардын өзү айтты. Мен президент милдетин аткарган менен аз калды деп өзү айтып алды. Ол нерсени мен айткан жерим жок. Өзү да сезип турат. Жакын арада кетет. Ачык эле айтыш керек бул нерсени. Себеби бул киши моралдык укугу жок. Дальше иштегенге себеби 36 жараныбыз өлдү. Бейгүнөө өлүп кетти туугандар. Ошо 36 жараңа түзмө-түз кет баш менен Садыр Жапаров жооп берет. Ошол. Мен башка эчтекени айта албайм. Бир эле ушул нерсе 36 жаран үчүн Садыр Жапаров кетме баш менен, жеке баш менен жооп берет ошол. Анан мына мамлекет ишканаларды сатабыз, жеке менчиктерге беребиз дегени бул дагы кыргыз элинин кызыкчылыгы эмес туугандар. Бул не Садыр Жапаров не бир ишкана салып койдубу, же бир нерсе кылып койдубу, же Кыргызстан экономикасын көтөрүп койдубу? Жок, андай болгон жок туугандар. Бул келгенден бери кыргыз элинде бир бактылуулук болбоду туугандар. Мындай айтканда, сүйүнүү. Кыргыз элинде сүйүнүч болбоду бул келгенден беричи. Только аркага кетип атат. Жакшы нерсеге апарып атат туугандар. Бул мындай айтканда ошо түрмөсүнөн чыкпай эле отура бериш керек эле. Ошо 25-жылдын 5-сентябрда срогу бүтмөк экен, ошого чейин отуруш керек эле бул кишичи. Ошол туугандар. Бунун чыкпай койгонубузга бизге көбүрөөк кыргыз элине пайдарак экен да туугандар. Мына ошол эле айтып кетейин сиздерге. Биз өзүбүздө да күнөө кыргыз эли пейлибизди оңдошубуз керек. Мына биз көрүп туруп, адилетсиз нерсесин көрүп туруп, биз унчукпай турганыбыз бул туура эмес туугандар. Эмнеге биз талап кыла албайбыз? 36 жаран эмне үчүн өлдү? Не себептен өлдү? Ким ошого ката кетти, ошо кемчиликтерди ким кетирди? Ошонун баардыгы жоопкор тартылыш керек туугандар. Мына чын эле бул Жеңиш Молдокматов туура эле айтып атат. Же Садыр президентпи, же Камчы Ташиев президентпи? Же булардын Кыргызстан менчигиби, же чоң атасынан калган менчигиби? Мен билбейм. Бул Кыргызстан мамлекети, биздин, сиздин баардыгыбыздын мамлекетибиз. Бир эле буларга караштуу эмес. Булар убактылуу. Азыр бийликти басып келишти, бийликти узурпация кылып отурат, убактылуу туугандар. Буларчы. Булардын күнү деле келип калды туугандар. Мына ашып кетсе, мына Кудай талан күч кубат берип турса, Кудай каласа, мен бул күндөрдү көрөм, Кудай каласа. Кийин ошондо айтасыңар, ошондо мага окшогон жигиттер, активисттер айтып чыккан адамдар биз биякта эле калып кетебиз дагы, анан башкалар чыгат. Ушундай бул жаман адам эле Садыр, биз билгенбиз, биз деле айтып жүргөнбүз деп. Кийин кеткенден кийин айтышат. Аларчы баягы пактагорлор, троллдор, ошондой фейктерчи. Мына чыныгы кыргыз элине күйгөн жигиттер мына өз убагында сөзүн айтып калыш керек. Мына коркпой туруп эле айтыш керек.
Мына коркпой туруп эле айтыш керек мына туугандар. Корккондо эмне? Камаса камайт. Эмне камаса эле бирнеси коркуп калабы адам баласы. Камаса камайт, эртең чыгат, ак ийилет, бирок сынбайт. Өзү деле камалып чыкты го. 2 жолу камалып чыкты. Өзү деле камалып чыкпады. Туурабы? Эми азыр биз мындай болуп калдык туугандар. Биз качан гана өзүбүз мыйзамдуулукту талап кылабыз ушу мыйзамсыз президенттен. Ошол мыйзамсыз президенттен 36 жаран үчүн жоопкерчиликти алабыз, ошондо адилеттүүлүк болот туугандар. Ошондо гана адилеттүүлүк болот. Ага чейин ушинтип жүрө беребиз туугандар. Ушу мына. Мына жүрүп эмне болуп атат? Азыр эртең ошол темир жолду сатат. Темир жол, аэропорт, окшогон ишканалар. Бизде Кыргыз элинин акча барбы? Жок, Кыргыз элинин акча жок. Ала турган кайсы мамлекеттер? Өзбекстан алышы мүмкүн. Россия алышы мүмкүн, Кытай алышы мүмкүн. Анан ошентип мындай стратегический мамлекеттик иштерди алдырып коебуз туугандар. Анан булар акчаны кылат да чөнтөк урат да качкандан кийин эл калат. Эл ушул жерде сиз менен биз калабыз бул жерде. Анан кийин ишкырганын бир толку жок эле болуп калат туугандар. Ошо. Бул жерде фейктер отурат, фейктер менен сүйлөшүп коеюнчу, мына фейктер менен. Садыр Жапаров 36 жарандын бейгүнөө өлгөн жарандырга жооп бериш керек. Садыр Жапаровдун мойнунда турат туугандар. Мына жерде ким мынабы? Барам Алтынбек, Куда каласа жакында барам. Кичине калды туугандар. Туугандар, ошо туугандар. Менде бир жигит жазып кетти, Мухамбет Абдрахманов деген. Эмил калыстыкты үйрөнгүлөчү дейт. Сен айтчы, кумтөрдү качан кустуратсың, эй Садыр деп. Мына ошол суроону берип кетейин. Менде Мухамбет Абдрахманов деген бала жазыптыр. Садыр аба качан кумтөр улукташтырылат деген мааниде жазыптыр да. Атамбаевдин урдап тоногон жегендерин качан кустурасың Садыр Жапаров деп кетти мына туугандар. Ош окуясында күнөөлөрдү качан жопко тартасың деп кетти мына туугандар. Ошол туугандар, ошондой суроолорду берип кетти. Эми бул кумтөр боюнча сөзүн уктуңар, кумтөрдү алтын калбай калды, ону улутташтын кереги жок деп эле сөзүн уктуңар. Бирок кумтөрдө 480 тонна алтын бар туугандар. 480 тонна алтын бар запаста. Мейли эфирди туугандар, эфирди аяктап атып туугандар. Сиздер менен кошо дагы эфирге кирем туугандар. Эфирге кирип дагы сиздерге маалыматтарды ачык, адилет сөздөрүмү, калыс сөздөрүмү айтып кетем. Саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен Бекиев Эмил Маликович.